Ассаламу алейкум. Барыңыздарга жараткандын тынчтыгы, мээрими болсун. Бүгүн биз жакынкы чыгыштагы бир өтө татаал жана өтө бир кооптуу акыбалды мындай талдайлы, анализдейли деп турабыз. Мына соңку кырдаалга эгер карап бам салып көрө турган болсок, Иран, Америка Кошмо Штаттары жана Израилдин ортосундагы тирешүү өтө эле бир мындай чегине жетип бараткансыйт. Бирок бул жерде эң өкүнүчтүү бир таалуу бир суроо турат. Ал эмне болгон суроо? Эмне үчүн 2 миллиардка жакын мусулман ааламы, мусулман дүйнөсү бул жаңжалда өтө бир алсыз сыяктуу көрүнүп атат? Эмне үчүн мусулман дүйнөсүндө бир бирдиктүү позиция жоктой, ынтымак жоктой? Бүгүн биз Сауд Аравиясынын кызыкчылыктарын, Ирандын позициясын жана мусулман дүйнөсүнүн ички бир трагедиясын объективдүү калыс карап чыкканга аракет кылабыз. Чынында эмне үчүн мусулман мамлекеттери, мусулман өлкөлөрү, Палестина жана башка мусулман чөлкөмдөрүндөгү зулумдукту ушул токтото албай келатат? Эмне себептен баары алсыз, эмне себептен баары мындай чаржайыт, чачкын? Менимче мунун бир нече себептери бар, жеке менин пикиримде. Биринчиден, мусулмандардын технологиялык, экономикалык көз карандылыгы. Мусулман өлкөлөрүнүн көбү айталы курал жаракты же болбосо мынау байланыш каражаттарын, түгүл интернет технологияларын каяктан сатып алышат? Батыштан сатып алышат. Өз алдынча өндүрүшү жок, демек өзүнүн өндүрүшү жок өлкө, мамлекет эч качан толук көз карандысыз саясат жүргүзө албайт деген сөз болду. Экинчиден, ошол эле мусулмандардын ички ажырымы. Өзүңүздөр билесиздер, мусулмандар бул жалпы деп, жалпы жонунан мусулмандар деп атап жүрөбүз. Суннит жана шиит деген түшүнүктөр дагы бар. Дагы ошол суннит менен шииттер саясий курал катары колдонулуп келет. Мусулман мамлекеттери тышкы душманга караганда бири-биринен көбүрөөк кооптонушат. Бири-биринен көбүрөөк саксынышат. Бири-биринен көбүрөөк шектенип турушат, абайлап. Бул болсо баягы бир сөз бар го. Бөлүп жаргындагы ошо бөлүп жарылган чачкын элдерди башкара бер деген ошол амалдуу стратегияны бир эске салып тургансыйт. Мусулмандардын душмандары аларды ичинен иритип, бири-бирине тукуруп, бөлүп жарып, кыйсыпыр түшүрүп келатат. Бирок буга ким күнөөлүү? Кайра эле мусулмандар өздөрү. Эми Сауд Аравиясынын Иран маселесиндеги ролуна келели. Көпчүлүк Сауд Аравиясын сатылып кетти деп айыптап келе жатат. Бирок келиңиз, эмоцияны, кургак сөздү жыйыштырып, Саудиянын мамлекеттик кызыкчылыгын бир карап көрбөйлүбү? Биринчиден, ачык айтыш керек, Саудия үчүн Иран башкы атаандаш. Йемендеги согуш, Ирак менен Сириядагы Ирандын таасири Саудияны сөзсүз кооптондурбай койбойт. Ошондуктан алар Америка Кошмо Штаттары менен союздаш болгонго аргасыз. Себеби Америка Кошмо Штаттары алардын коопсуздугунун кепилдиги болуп атпайбы? Же болбосо андан тышкары Саудия Vision 2030 деген чоң бир амбициялуу экономикалык планды алдына койгон. Башкача айтканда, аларга согуш эмес, инвестиция жана тынчтык керек. Алар өздөрүнүн экономикасын ойлоп атат. Саудиттер эмне үчүн Израиль менен мамиле түздөөгө, алака түзүүгө аракеттенип келишет? Анткени бул диний эмес, чылкый
экономикалык жана коопсуздукка негизделген чечим. Ачык айтсак, алар Израилди Иранга каршы калкан катары колдонууну көздөшөт. Эми Ирандын позициясы кандай? Бир жагынан алганда Иран Израилдин оккупациясына каршы реалдуу каршылык көрсөтүп жаткан жападан жалгыз бир күчтөй сезилет, туюлат. Алар ондогон жылдар бою санкцияда жашашты. Ошентсе дагы өз алдынча ракеталык технологияларды өнүктүрдү. Бул ошол Иран элинин эрктүүлүгүнүн жана күчтүүлүгүнүн далили. Бирок эми экинчи жагы дагы бар да. Иран өзүнүн таасирин жайылтыш үчүн башка мусулман өлкөлөрүндөгү, мисалы Ливандагы Хезбалланы же Йемендеги хуситтерди ошол сыяктуу куралдуу топторду колдонот. Бул башка араб өлкөлөрүнүн ичинде өтө бир мындай кооптонууну жаратат. Көптөр Иранды Палестина маселесин өзүнүн аймактык үстөмдүгү, таасири, гегемониясы үчүн колдонуп жатат деп айыпташат. Эми Америка Кошмо Штаттары менен Израилдин ролу жөнүндө айта турган болсок, Америка менен Израилдин максаты бул ачыктан ачык, айкын. Америка үчүн бул аймак геосаясий көзөмөл кылып туруучу бир чекит, пункт. Алар мусулман дүйнөсүнүн ынтымакта аракеттенишине, бирдиктүү блокто биригишине эч качан жол берген эмес, жол бербейт дагы мындан ары. Ал эми Израиль эмне кылып атат? Израиль өзүнүн жашоосу үчүн күрөшүп атат. Алар мусулман өлкөлөрүнүн ич ара кагылышуусунан, ошондой эле Иран менен Саудиянын тирешинен чоң пайда көрүп атат. Муну ачык айтып коюш керек. Анын душмандары өз ара кырылышып, бири-бирин тытып жеп урушуп атса, ошончолук Израиль үчүн жеңишке жетиш жеңилирээк болот. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, өзүбүзгө өзүбүз суроо берели. Биз тиги Палестинаны ойлоп, Газадагы мусулман боордошторду ойлоп атканыбыз менен биз эмне кылып атабыз? Ошол Палестина үчүн, Газа үчүн эмне кылып атабыз? Көчөгө чыгабыз, же болбосо жанагы KFC сыяктуу жанагы тез тамактануучу жайларга кызыл тамакты алып кирип туруп чачып, бул палестиналыктардын каны деп кыйкырганыбыз Газадагы ошол ачарчылыкта калган, өлүп аткан, кырылып аткан балдарды, карыларды, башкаларды сактап калабы? Сактап калабы? Жок. Бул ачуу болсо да моюнга алалы, бул жөн эле бир популизм. Бул ичибизде ушул толуп калган Палестина деп балким чындап, балким кичине бир эмоция калтырып, мында күйүп турган ачууну, алсыздыкты убактылуу гана ушул эмоция иретинде чыгаруу деп айтат элем да менчи. Бирок бул эми реалдуу жардам эмес. Таптакыр жардам эмес. Биз ошол жөөттөрдү, Израилди туура эмес кылып атат, алар акмактар, алар жаман бир желмогуздар дейбиз. Бирок ошол эле учурда алар ойлоп тапкан технологиясыз, алардын программалык камсыздоосуз чынын айталы бир күн дагы жашай албайбыз. Алардын ойлоп тапкан технологиясы, алардын ошол аны муну илимий жактан ойлоп тапканы биздин күндөлүк тиричиликке кадимкиде аралашып кирип кеткен. Ансыз жашай албай тургандай болуп. Колубуздагы телефон, iPhone, же болбосо мына ооруканаларыбыздагы бир медициналык жабдыктар, аппараттар, ошолорго чейин ошо биз жаман көрүп аткан тиги иудейлердин
жөөттөрдүн илими. А бизге эмне керек? Бизге, урматтуу жакшылар, урматтуу мусулман бир туугандар, баягы билеги күчтүү эмес, билими күчтүү мусулман коому керек. Илгерки байыркы исламдын алтын доорун бир эстеп көрүңүздөрчү. Ал кезде мусулмандар ошол азыр өнүгүп, мен кыйынмын, илимий жактан, технологиялык жактан биз кыйын болуп атабыз, биздин технологияны дүйнө эли пайдаланып атат деген Европа ошол учурларда караңгылыкта, билимсиздикте жашап атканда дүйнөгө, дүйнө жүзүндө математиканы, медицинаны, астрономияны үйрөткөн ким болгон? Ошол илгерки убактагы мусулман коомундагы илимпоздор, аалымдар болгон. Алар деген намазын да окушкан, ибадатын да кылышкан, орозосун да кармашкан. Ошол эле учурда билимди, илимди унутушкан эмес. Жанагы Ибн Сина же болбосо Аль-Фараби, Аль-Хорезми, ошол сыяктуу аалымдар каяктан чыккан? Мусулман коомунан чыккан. Анткени ислам ал кезде бул бир эле ибадат эмес, бир эле сакал коюу эмес, бир эле жоолук салынуу эмес, бир эле мечиттин бир бурчуна кирип алып теспе тартып эле отуруп алуу эмес. Ислам деген бул илим, бул билим, бул изденүү болчу. А бүгүн ошол биз баарыбыз жаман көрүп, Палестинаны, Газаны, Иранды дембедем Америкага таянып алып соккулап атат деп жаман көрүп аткан Израилди кандай күч токтото алат? Израилди токтото ала турган күч бул KFC'нин имараттын ичине кирип алып, кызыл таматты чачкылап, бул деген палестиналыктардын, Газадагылардын каны деп популисттен эмес, туугандар. Израилди токтото турган күч мусулман адамдын бир илимий лабораторияда жасаган, ойлоп тапкан жогорку технологиясы. Мусулман адамдын космоско учура албай жаткан бир ракетасы. Анткени анда илим жок, изденбейт, ойлонуп толгонбойт. Ошондой эле мусулмандын дүйнөлүк экономикадагы таасиринин жоктугу жана ошондой болуп аткандыгын моюнга албай жатышы. Биз өзүбүздүн урпактарды, биз балдарыбызды, сен көчөгө чыгып алып Палестина, Газа деп кыйкыр деп эмес, ай балам, ай кызым, дүйнөдөгү сен эң мыкты инженер болгун, эң мыкты программист болгун, эң мыкты генетик болгун деп тарбиялашыбыз керек, туугандар. Ошондо гана тиги чоң ааламдагы үстөмдүк кылып аткан күчтөр биз менен эсептешет, бизди эсепке алат. Ошондо гана биздин сөзүбүз салмактуу болот. Ошон үчүн максатты бир карап көрүшүбүз керек. Максатыбызды өзгөртөлү. Эмоцияны жыйыштырып биз акылга өтөлү. Жөн эле бабалактап эле кыйкыра берген урандан биз илимге өтөлү. Мусулман болуу бул дүйнөдөгү эң бир билимдүү, эң адептүү, эң күчтүү инсан болуу дегенди түшүндүрүшү керек акыры. Ушул монолог подкаст деп коелучу. Анткени мен дагы бир киши менен ушул темада сухбатташып, маектешип аткан жокмун. Бул ушул жеке өзүмдүн пикиримди билдирип аткан субъективдүү бир подкаст болуп атат. Ошондо мунун баарын жыйынтыктап айтканда, ушул теманы Ирандын согуштук аракеттери туурабы сиздин оюңузча? Же Саудиянын келечекти ойлогон прагматизми туурабы? Америкага таянган Израилдин ушундай өзүм билемдик кытмыр саясатын биз кантип токтотсок болот? Мунун аргасы барбы?
Мына ушундай кырдаалда мусулман баласы катары кантип олуттуу талдоо кылып, олуттуу анализ кылып, олуттуу чечим чыгара алабыз. Акыры келип баары бир популизмге эмес, билимге маани бериш керек деген мен айткан ушул ойго кошуласызбы жокпу? Оюңуздарды, пикирлериңиздерди комментарий кылып калтырсаңар болот. Мен ишенип коюңуздар, ар бир пикирди окуйм. Анан биздин каналыбызга катталып жазылып коюңуздарчы сураныч. Алдыда дагы ушул сыяктуу кызыктуу бир анализдер күтөт сиздерди. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.